Ыйык жазуу 2000 жылдан ашуун убакыттан бери бүтүндөй адамзаттын тагдырына таасир этип келе жаткан китеп. Ыйык жазуу Кудай адамдардын жашоосун өзгөртүү үчүн колдонгон китеп. Ыйык жазуу окуганга кызыктуу китеп. Сизди ыйык жазуунун барактарына саякатка чакырабыз. Күн сайын сиз менен бирге окуп, ой жүгүртүп, ачылыштарды алуу максатында ыйык жазууга кайрылмакчыбыз. Биз менен сапарга чыгууга даярсызбы? Андай болсо, кеттик. Ыйык жазууга саякат жасайлы. Арбагыла ардактуу угармандар, амансыңарбы достор? Кайрадан сиздер менен амандашып турганыма абдан кубанычтамын. Бул болсо жогоруда укканыңыздардай ыйык жазууну барактайлы уктуруусу. Бүгүн биздин 106 жолку жолугушубуз. Микрофондо болсо адаттагыдай эле мен Каныбек Маметуулу. Достор, ошентип бүгүн Мисирден чыгуу китебин окуубузду улантабыз. Биз бул китептин 2 бөлүмүнө келгенбиз. Ошондой эле негизги, пайдубал болуучу үзүндүлөрдүн бирине, Мисирден чыгуу китебинин 3-4 бөлүмдөрүндө сүрөттөлгөн окуяларга келип жеттик. Бул жерден албетте кандайдыр бир кириш сөз кыла кетүүгө туура келет. Бүгүн так ошондон баштайбыз. Бул китепте эмне болуп жатканын жана Ысрайыл элинин тарыхында, адамзаттын тарыхында башталган жаңы этапты түшүнүү үчүн зарыл болгон мен узун кириш сөздөн баштайын деп турам. Эсиңердеби? Биз тааныган Муса пайгамбар еврей эркек балдары төрөлбөсүн деген буйрук катуу күчүндө турган убакта төрөлгөн. Анткени фараон еврей элин жок кылуу максатындагы катуу буйругун чыгарган. Эми жаңы төрөлө турган еврей эркек балдары тирүү калтырылбашы керек эле. Ошондой эле угармандар, Муса пайгамбардын жашоосу 3 этапка бөлүнөрү дагы эсибизде болсо керек. Биринчи этап фараондун сарайында. Бул анын жашоосунун 1-40 жылы. Ошондой эле экинчи этап чөлдө. Бул андан кийинки 40 жылы. Анан 3-чү этап Муса пайгамбар Ысрайыл элинин жол башчысы катары. Бул Мисирден чыгуу. Бул кайрадан эле ошол чөл 40 жыл. Эмесе угармандар, биз өткөнкү уктурубузда токтогон жерибизден кайра уктурубузду уланталы. Ошентип биз өткөнкү берүүдө 2 бөлүмдүн 15 аяттарынан кийинки аяттарды караганбыз. Азыр болсо өткөндө окуган 2 бөлүмдүн 21 аятын окуп, анан сөзүбүздү улайлы. 21 аят. Мусага ал кишинин үйүндө жашоо жагып калды. Ал киши Мусага Сипор деген кызын берди. Азыр биз мына угармандар дал ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Ал киши Муса пайгамбарга Сипор деген кызын берди деп окудук. Анан Сипор уул төрөдү. Мен бөтөн жерде келгин болуп калдым деп Муса ага Гейршом деген ат койду. Ушул жерде атамдын Кудайы мага жардамчы болуп, мени фараондун кылычынан куткарды деп экинчи уулуна Элиезер деген ат койгон эле деп айтылат. Муса пайгамбардын экинчи уулу жөнүндөгү бул аят кээ бир кол жазмаларда жок. Бирок көбүндө бар болгон үчүн биз ушул жерде дагы кошуп окуй кеттик. Өткөндө биз Муса пайгамбардын фараондун сарайында тарбияланганынын кесепеттери тууралуу дагы айта кеткенбиз. Кыйноо менен өлтүрүлгөн Степан Элчилер иштери китебинин 7 бөлүмүндө Муса пайгамбар тууралуу мындай деген сөздөрдү айтат. Муса Мисирде ар тараптуу билим алып, сөзү өтүмдүү, ишке жөндөмдүү адам болду деп айтат. Ооба, ал чынында мыкты билим алган. Ал бутпарас мисирликтердин күн кудайы Раанын бутканасында билим алган болушу толук мүмкүн. Кээ бирлер Муса пайгамбарды Мисирдин Эфиопиядагы аскердик мекемесин жетектеген деп дагы эсептешет. Башкача айтканда, ал атактуу, элге алынган аскер башчы болгон. Ал кайдан жайдан эле пайда боло калган кандайдыр бир адам эмес болчу. Ал фараондун сарайында жашаган. Ал чындыгында тактынын мураскери болчу. Ал аскерлик мекемени башкарганбы же жокпу, ооба, биз так айта албайбыз. Бирок Муса пайгамбар аскердик ишти мыкты билгенинен күмөн саноого такыр болбойт. Анткени ошол учурда эркек балдарды ошого машыктырышкан. Ал эми тактынын мураскерин андан бетер машыктырбайбы? Ошондой эле ал курулуш иштерин дагы мыкты билген. Ошол кездеги Мисир өлкөсү ири курулуш долбоорлорду ишке ашырганы менен бүгүнкү күнгө чейин белгилүү. Андан тышкары ал химияны да билген. Өткөнкү уктурубузда биз Мисирдин кылымдар бою турса дагы оңуп кетпеген, таптакыр өңү өчпөгөн, тескерисинче уламдан улам өңүнө чыга берген боектору жөнүндө дагы азын оолак сөз кыла кеткенбиз.
Мына ушул билимдеринин баардыгы кийин жыйын чатырын курууда дагы Муса пайгамбарга абдан жардам берген. Бирок ага чейин дагы ал Кудай Ысрайыл элин, өз элин Мисирден алып чыгыш үчүн колдонгон курал болуп берген. Башкача айтканда, анын ал жактан алган билимдеринин баардыгы бекеринен болгон эмес. Угарманым, биздин жашообузда деле так ошондой. Кудай кандайдыр бир маанилүү, кандайдыр бир олуттуу нерсени биз аркылуу жасаш үчүн бизди ал бир нече убакыттар бою даярдайт. Ага бизди, угарман, өтө жөнөкөй ыкмалар менен даярдайт. Ал бизди кандайдыр бир кесипке үйрөтөт. Ал бизге кандайдыр бир конкреттүү милдеттерди, кандайдыр бир иштерди үйрөтөт. Демек, ошол билим, ошол тажрыйбаларды ал бизге бекеринен берип жатпаганын түшүнүүбүз абзел. Бирок, угармандар, бир нерсени эске алуу керек. Карасаңар, Мисирден алган баардык акылмандыгы, мейли курулуш жаатында, мейли аскердик иште, мейли илимий химия багытында алган баардык билими Муса пайгамбардын Кудай менен мамиле түзүшүнө эч кандай жардам бере алган эмес. Кудайдын эркине баш ийүүгө ал эч кандай жардам бере алган эмес, угармандар. Муса пайгамбар еврей адамды бирөө кордоп жатканын көргөндө, тагыраагы өз улутташын бирөө кордоп жатканын көргөндө, анын боордоштук сезими токтон албай кетти. Ошондой көйгөйдү ал күнөө жолу менен чечип салды. Кудайдын эркине моюн сунуп, Кудайдын каалоосу кандай экенин издегендин ордуна еврейди кордоп жаткан мисирликти ал өлтүрүп койду. Натыйжада Муса пайгамбар ошентип куугунтукка алынды. Тагыраагы четке кагылды. Менимче, аны адамдар четке каккандыгы бул жерде экинчи орундагы маселе. Биринчи орундагы маселе Кудай ага өзгөчө мектепти даярдап жаткан. Муса, сен мени таанып билишиң керек. Сен мени менен мамиле түзүшүң керек. Ошондуктан мен сени чөлгө жиберем. Ошол мектепти сен чөлдө окуйсуң деген. Бул жактан ал Мидияндык буткана кызматчысынын кызы менен таанышат. Анан ошол үй бүлөгө барып жашап калат. Анын бир кызы Муса пайгамбардын аялы болуп калды. Ошентип ал жакта жаңы жашоо башталат. Көп учурда Муса пайгамбардын үй бүлөсү жөнүндө сурап калышат. Ал тууралуу чынында аз-маз гана маалыматыбыз бар. Чынын айтканда, ыйык жазуудан окуганыбызга таянсак, Муса пайгамбар үй бүлөнүн ээси катары үлгүлүү адам болбогондой сезилет. Ооба, угармандар, бул тууралуу мен өтө абайлап айтайын. Төрөлгөндө эле анын жашоого укугу жоктой абал болгон. Анткени еврейлердин жаңы төрөлгөн эркек балдарын өлтүрүү буйругу чыккан болчу. Көп жагынан алганда, анын аткара турган иши үй бүлөлүк жашоо менен анча коошпогондой. Муса пайгамбардын үй бүлөлүк жашоосу жөнүндө дээрлик маалымат жок. Айрым гана кыска үзүндүлөр болбосо чынында жок. Мен мисалы Муса пайгамбарды мисал кылып туруп, машаякчы үй бүлө кандай болушу керектиги тууралуу насаат же кандайдыр бир маек курмак эмесмин. Анткени аны кылууга мүмкүн эмес, угармандар. Кээ бирлерибиз кандайча, эмне үчүн дешибиз мүмкүн. Ооба, анткени Кудай өзүнүн ыйык жазуудагы каармандары тууралуу, адамдары тууралуу кашкайган чындыкты гана айтат. Дал ушул Муса пайгамбар ыйык жазуунун биринчи 5 китебинин, Тоораттын автору болгондуктан, өзү жөнүндө дагы кандай болсо ошол бойдон ачык айткан деп айтууга тийишпиз. Чөлдөчү? Чөлдө эмне болду эле? Чөлдө Муса пайгамбар мурдагы жашоосунда ала албай калган, мурдагы жашоосунда жетишпей калган билимди ал Кудайдан алган. Ушул жерде өтө маанилүү нерсе турат. Анткени светтик мааниде дагы, бутпарастык мааниде дагы Муса пайгамбар өтө билимдүү адам болгон. Ошол билими ага рухий милдеттерди аткарууга жардам бере алган жок. Тактап айтканда, ал билими пайдасыз болуп калды. Ооба, Муса пайгамбардын тажрыйбалары, маселен, жыйын чатырын куруу учурунда кереги тиерин айттык. Кудай Муса пайгамбарга жыйын чатырын куруунун бүтүндөй иш мерчемин ийне жибине чейин, майда чүйдөсүнө чейин ал айтып берет. Кудум эле чиймесин чийгендей кылып айтып берет. Ошентсе дагы ага рухий билим, рухий аң сезим жетишкен эмес. Баарынан мурда Кудайды коргоого аракет кылган ал ошол Кудайдын өзүн таанычу эмес. Дегеним, Кудай Муса пайгамбарга 3-бөлүмдө ачылып берилет. Кудай Муса пайгамбарга өзүнүн ой максатын, ошол ой максаттагы Муса пайгамбардын ордун ачып берет.
ошондон кийин гана алдыга кадам таштоонун зарылчылыгы бар. Угармандар, диний тырышчаактыгы, атүгүл диний көкпеттиги менен таң калтырган, атүгүл оозду ачырган адамдарды көрүп эле жүрөм. Атүгүл бөрк ал десе баш алган деген макалды дагы ушул жагдайга карата колдонсо болот. Кудайдын өзүн чындап тааныбай туруп эле Кудай үчүн деп жалбырттай бергендер бар. Муса пайгамбардын жашоосунда болгон окуянын мааниси чынында өтө жөнөкөй. Ошондой эле бүгүнкү күндө биз үчүн дагы өтө актуалдуу. Кудайды таанымайын угармандар, эч кандай машаякчылык кызматтын, рухий кызматтын эч кандай мааниси жок. Ал тек гана диний кызмат болуп саналат. Ошондо да жакшы деп аталган күндө пайдасыз, жаман болсо коркунучтуу болмокчу. Бирок бул жердеги сөз кылып жаткан Муса пайгамбар Мисирликти өз элине боору ачкандыктан өлтүрбөдү. Бир караганда анын ою жакшыдай, анын ою туурадай сезилет. А эмне үчүн анда туура эмес болуп калды? Анткени бул Кудайдын өзүн тааныбай туруп, ага кызмат кылуу аракети болчу. Эмесе угармандар, Мисирден чыгуу китебине биз кайталы. Ошентип 2-бөлүмдүн 23-аятынан ары карай окуйлу. Арадан көп убакыт өткөндөн кийин Мисир падышасы өлдү. Ысрайыл уулдары оор жумуштан кыйналып, боздоп, ыйлап жатышты. Алардын боздогон үнү Кудайга жетти. Кудай алардын ыйын угуп, өзүнүн Ыбрайым, Ыскак жана Жакып менен түзгөн келишимин эстеди. Кудай Ысрайыл уулдарын көрүп, аларга назарын салды. Мына угармандар, 2-бөлүм мына ушинтип аяктайт. Кудай Ысрайыл элин конкреттүү себеп менен куткарып жатканына угармандар, көңүл бурсаңар. Бул себептер 2-бөлүмдүн акыркы аяттарынан көрүнүп турат. Эгерде силер Кудай ысрайылдыктарды көрүп, ооба, булар мисирликтерден жакшы, булар мисирликтерден таза, мисирликтерге караганда булар адилеттүүрөөк, мисирликтерге караганда такыба деп ойлоду деп эсептесеңер, андай нерсе такыр болгон эмес деп айтмакмын. Кудай ысрайылдыктарды алар мисирликтерден мыкты болгон үчүн куткарган жери жок. Бул азыркы машаякчыларга дагы тиешелүү. Эгер азыркы машаякчылар башка адамдарга караганда жакшы, такыба, адилеттүү болгон үчүн Кудай куткарып алды деп ойлосоңор, Кудай карап туруп, бул жарабайт, бул жаман, бул начар деп тандап, а бул болсо жакшы адам экен, ушуну тандап алайын, ушул адам машаякчы болсун, анткени ал башкаларга караганда жакшы, жок дегенде тигилердей шылуун эмес деп туруп тандап алды деп ойлоп жүргөн болсоңор, Кудайдын ой максатында андай деген нерсе дегеле жок дейер элем. Кудай таптакыр башка себеп менен иш жүргүзөт угармандар. Бул ысрайылдыктар Кудайга ишенимсиз болушкан, а түгүл алар Кудайды билишкен эмес. Анан бир канча убакыттан кийин алар Кудай жөнүндө укканда, алардын түшүнүгү өтө чектелүү болмокчу. Аны менен мамиле дагы кандайдыр бир керектөөчүнүн гана мамилесиндей болмокчу. Эй Кудай, мага келе аны бер, мага муну бер, мага тигини бер деген мамиле болмокчу. Алар рухий аң сезимдүү адамдар болгон эмес. Ал гана тургай алардын буркандарга табынуучулар болгонун биз жакында көрөбүз. Эмне үчүн ысрайылдыктар тез эле азгырылып, алтын музоого табынып кетишкен? Анткени мындай кызмат аларга Мисирдеги жашоосунан бери белгилүү болгон. Мисирден чыккандан кийин дагы алар чындыгында мынакей, Муса болсо кетип калды. Азыр кайда жүргөнү бизге белгисиз. Бирок биз кимдир бирөөгө табынышыбыз керек да. Муса кайда, анын Кудайы кайда такыр белгисиз. Бирок биз бул маселени кантип чечишти билебиз. Анткени бул маселени Мисирде кантип чечкенин өз көзүбүз менен көргөнбүз дешти. Демек угармандар, ысрайылдыктар буркандарга табынуучулар болгон. Буркандарга табынып калгандан кийин алар Кудайдан жүз буруп кетишкен. Башкача айтканда, Кудай ысрайылдыктарды башка элдерден кыйын, башка элдерден жакшы, башка элдерге караганда руханий жактан деңгээлдери жогору болгон үчүн куткарып жаткан жери жок. Кудай ысрайылдыктарды бир нече себептен улам куткарып жатат. Биринчиден, Кудай алардын жардамга муктаж экенин, үмүтү жок абалын көргөн. Алардын карманып турган акыркы бутакчасы сынып түшкөн. Алар өзүнө же дагы бир башка бирөөнө үмүттөнгүдөй абалда эмес болчу. Ушундай абалда калганда гана адам Кудайдын алдына келип, Кудайым, суранам, өз эркиң менен, өз ишиңди кыл,
менин алым келбей калды. Мага жардам берчи дейт. Так ушинтип Мисирдеги ысрайылдыктар эч кандай үмүтсүз, айласыз абалда калышкан. Ошондой эле Кудай иш жүргүзүп баштаганынын экинчи себеби Кудайдан башка эч ким бул адамдарды куткара албагандыгында. Адамдар арасында кээде туура эмес колдонулган. Мен болбосом ким? Мен кылбасам ким кылмак эле деген ураан бар. Ушул туура эмес түшүнүлгөн ураандын айынан ар бир иштин жыртыгын бүтөп жүрүп отурууга жан далбастаган адамдар дагы бар. Алар чындап эле өздөрүнөн башка эч ким киришпеген ишти аткарууга киришишет. Анткени башка эч кимге ал иштин кереги жок. Кадимкидей эле кереги жок. Анан тигил адам бул мен аткара турган иш экен деген чечимге келет. Анан келип эле акырында эмне үчүн мени эч ким баалабайт деп таң калат. Ал иштин эч кимге кереги жок болгон үчүн чынында ал иш бааланбайт. Бирок бул ишти башка эч ким кыла албай тургандыгын Кудай айтса, бул көйгөйдү чечүүнүн башка ыкмасы жок экенин Кудай айта турган болсо, ал муну кыйын сынгандыктан эмес, чыныгы абалга туура баа берген үчүн айтат. Ысрайылдыктарды чындап эле Кудайдан башка эч ким куткара алмак эмес. Бул кашкайган чындык. Муну эч кандай жашыра да албайсың. Кудай Ысрайыл элин куткарып, Мисирден алып чыкканынын угарман үчүнчү себебин биз азыр эле окудук. Ал Ыбрайым, Ыскак жана Жакып пайгамбар менен түзгөн келишимин эстегендигин окудук. Угармандар, биз мындан бир канча уктуруу мурун Башталыш китебинин 15-бөлүмүн окуганбыз. Кудайдын Ыбрайым пайгамбарга берген убадаларын, анан Ыскак пайгамбарга, анан Жакып пайгамбарга кайталаган убадаларын окуп өткөнбүз. Ал жакта Кудай батасын берерин, элди көбөйтөрүн убада кылган. Эл көбөйө тургандыгы жөнүндө убада аткарылганын Чыгуу китебинин 1-бөлүмүнөн эле көрүүгө болот. Ошентип көбөйгөнүгө көбөйдү. А бирок батамды берем деген убада кайда калды? Жер берем деген убадачы? Мына, ошол Ыбрайым пайгамбар менен түзгөн келишимге негизделген убадаларын Кудай эстеди. Ошол себептен Кудай аларды куткарып жатат. Кудай аларды куткарып алууну чечет. Ошол себептен Кудай аларды куткарат. Кудай аларды куткарып алууну чечет. Ошол эле нерсе бүгүнкү күндө биздин жашообузда дагы болот, угармандар. Кудай бизден бизди куткарууга, кун төлөп сатып алууга түрткөн кандайдыр бир жакшы нерсени тапкан жок. Бирок өзүнүн ырайымынын аркасында ал ушул куткарылуу ишин ишке ашырды. Бул тууралуу элчи Павылдын римдиктерге жазган катында абдан жакшы айтылат. 3-бөлүмүнүн 23-24 аяттарында. Себеби баардыгы күнөө кетирип, Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан. Бирок баардыгы анын ырайымы менен Машаяк Ыйсанын кун төлөп куткаруусу аркылуу бекер алышты. Ооба угарман, баардыгы күнөө кетирген. Кай бирөөлөр көп, кай бирөөлөр андан азыраак. Бирок бул маанилүү эмес. Баардыгы. Угармандар, ар бирибиз күнөө көрөбүз. Ал эми экинчи жагынан алганда биз бекер акталдык. Башкача айтканда биз кандайдыр бир эмгегибизге дагы таяна албайбыз. Акталыш үчүн кандайдыр бир эмгек кылып, эмгек сиңирүү такыр мүмкүн эмес. Ал биздин канчалык үмүтсүз абалда өлүмгө баратканыбызды көргөн. Башка жол жок экенин ал көргөн, ооба. Бул, угармандар, биздин канчалык руханий абалыбыз мыкты болуп кеткенибизди көргөндүгүн билдирбейт. Жок, ал биздин өлүмдү көздөй бараткан абалыбызды көргөн. Угуп жатканыңыз ыйык жазууну барактайлы берүүсү. Биздин берүүнү үзгүлтүксүз угуу үчүн YouTube каналыбызга жана Facebook баракчабызга катталууну унутпаңыз. Угармандар, кээде ар бир элдин улуттук баатыры, өзүнүн акылманы, өзүнүн улуттук өзгөчөлүгү болот деп айтышат. Мисалы, гректер бул дүйнөнү изилдеп түшүнүшкөн. Байыркы гректерге улут катары, ошондой философияга жакындык, ошондой берилгендик мүнөздүү. Римдиктер бул дүйнөнү каратып алышкан. Римдин атуулдарына согуштук чеберчиликке мына ушундай тубаса кумар мүнөздүү болгон. Еврейлер болсо бул дүйнөнүн рухий тарабын изилдешкен. Байыркы гректер философияга, римдиктер согуштук чеберчиликке кызыкса, еврейлер кыязы динге, рухий жашоого кызыккан деп айтышат. Мен бул пикирге макулмун дагы, каршымын дагы.
Каршы болгонум ар бир эле рухий нерсе жакшы боло бербейт. Макул болгонум ооба, балким еврейлер рухийликке каалоосу зор, ошого чакырылгансыган адамдар болушу мүмкүн. Бирок ошол рухийлик буркандарга табынууга айланып кеткен. Ар кайсы мезгилдерде Исраилдин жашоочулары тааныбаган ар түркүн кудайлар болгон. Алардын саны чынында өтө көп. Кээ бир еврейлер ошолордун бардыгын бириктиргиси келген. Бирок кеп еврей эли башкалардан артык эмес экендигинде. Бул эл тек гана Кудай тандаган эл болгон жана Кудай тандаган эл бойдон калат. Дагы бир кеңири тараган жаңылыштык ал дүйнөнү сулуулук сактап калат деген кеңири белгилүү фраза менен жымсалданып калган. Биз сулуулук менен аман калабыз деген сыяктуу. Кээде атүгүл биз сүйүү менен куткарылабыз дешет. Мейли, сулуулук менен куткарылабыз дейле. Мисирдеги ысрайылдыктар оор жумуштан кыйналып, азап чегип, жедеп айласы куруп бүткөн. Албетте, алар сулуу болсо керек. Бирок аларды сулуулугу куткара алган эмес. Кудайдын сулуулугу анда. Ооба, бул дагы туура келбейт. Бирок Кудай теңдешсиз сулуу. Ал ажайып. Анын сулуулугу кол жеткис. Өткөн кылымдын 90-жылдарында жылдыздай жанган кыздар бар, жарыгы тийбейт бир мага деген ыр чыккан. Чындыгында эгер Кудайдын сулуулугу менен сүйүүсү дүйнөнү сактап кала турган болсо, анда ал өтө эле бийик, бизден өтө эле алыс. Ага колубузду жеткире албайбыз. Жылдыздай жанган кыздар бар болсо, бирок алардын жарыгы кайсы бир адамдарга тийбесе, Кудайдын сүйүүсү менен Кудайдын жарыгы андан да бийик да. Ошондуктан бул жерде биз дагы өтө кылдат болушубуз керек. Ооба, Кудайдын сүйүүсү аны бизге куткаруучуну жиберүүгө үндөйт. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди деген аятты ар бир машаякчы билсе керек. Бул Жакан жазган жакшы кабар 3-бөлүм 16-аят. Чынында алтын аят. Кудайдын сүйүүсүнүн өзү, Кудайдын сулуулугунун өзү жетишсиз. Бул жерде сүйүү менен сулуулук абстрактуу. Аны бизге карата колдонууга болбойт. Кудай өз алдынча турганда ал бизге жетпейт. Биз үчүн өзүнүн уулу Ыйса Машаякты өлүмгө, айкаш чыгачтагы өлүмгө жиберген Кудай өзү келмейин. Ал сүйүү менен сулуулук бизге жетпейт. Муну мен башка сөздөр менен дагы айтып көрөйүн. Анткени бул чынында өтө маанилүү. Анткени угармандар, бул андан ары эмне болуп жатканын түшүнүүбүз үчүн абдан керек болот. Кээде Кудай биздеги артыкчылыкты, биздеги кандайдыр бир жөндөмдү көргөн үчүн куткарып алган деп айтышат. Бул чынында жеткен акылсыздык. Еврей элинде нааразылануу менен адашуудан башка эч кандай артыкчылык болгон эмес. Бизде дагы ишенбестиктен башка эч кандай артыкчылык жок. Болгон дагы эмес. Кудай бизди өзүнүн сүйүүсүнүн аркасында куткарды. Ошол сүйүү Ыйса биз үчүн өлүмдү кабыл алгандан көрүндү. Бул жерде ак каранын айырмасы сыяктуу. Анткени бул ошондой. Чындыгында Кудай ар бир адам пендесине: "Мына, мен сага түзүп берген куткарылуу жолу момундай. Же болбосо өз жолуң менен бар, же мен түзүп койгон жолго түш. Бирок эскертип коеюн, сенин өзүңдүн түзүп алган жолуң эч кайда алып барбайт" деп жатат. Угармандар, мына дал ушул жерден Мисирден чыгуу китебинин 3-бөлүмүнө өтсөк болот. Анда эмесе азыр чыгуу китебинин 3-бөлүмүнүн 1-аятынан 5-аятына чейин окуйлу. Муса Мидияндык буткана кызматчысы кайнатасы Итронун койлорун кайтарып жүрдү. Бир күнү ал койлорду алыс жактагы чөлгө айдап барып, Кудайдын тоосу Хорепке келди. Ошондо ага күйүп жаткан тикенектүү бадалдын арасынан оттун жалынынан Теңирдин периштеси көрүндү. Муса тикенектүү бадалдын жалындап күйүп жатканын, бирок күйүп кетпегенин көрдү. Эмне үчүн бадал күйүп кетпейт? Барып бул укмуштуу кубулушту көрүп келейинчи деди ал. Теңир анын көргөнү келе жатканын көрүп, бадал ичинен аны "Муса, Муса" деп чакырды. Ал "Мен мындамын" деп жооп берди. Кудай ага: "Бул жерге жакындаба, бут кийимиңди чеч, анткени сен турган жер
ыйык жер. Угармандар, бул жерден жогоруда сөз кылып жатканыбыздай, Муса пайгамбардын Мисирдин бүтүндөй акылмандыгын үйрөнгөнүн, бирок Кудайдын алдына кантип келүү керектигин билбегенин кыскача эстей кетели. Ал ыйык жер деген, ыйык жай деген эмне экенин түшүнгөн эмес. Ага муну үйрөтүш керек болчу. Ушул жерден өтө маанилүү эки нерсени белгилей кетким келет. Бүгүн биз кеңири тараган кээ бир көз караштар тууралуу сүйлөштүк угармандар. Адамдар рухий жашоону, машаякчылык жашоону кандай элестетерин да айтып кеттик. Дагы бир кеңири тараган пикир мына бул. Сен жакшы адам боло бер. Анан акыры бир күнү Кудайга жетесиң. Мынакей, карасаң, Муса сыяктуу диний акылмандар болгондо, алар акыры Кудайга жеткен. Өзгөчө шыктанып алышкан. Демек, сен да кала аласың. Андыктан сен жакшы адам болуп, кадам таштап кете бер деген пикир. Угармандар, мен азыр силерге эки картинаны сүрөттөп берейин. Биринчиси биздин көп замандаштарыбыздын башында болуп жаткан нерсени. Алар муну кандай элестетерин чагылдырат. Экинчиси ыйык жазууга, биз бүгүн уккандарга байланышкан картина. Ошентип Муса пайгамбар чөлдө кайнатасынын койлорун кайтарып жүрөт. Күн узун, башка кылаар иш жок. Зеригет. Анан Муса пайгамбардын Мисир акылмандыгына машыккан мээси кандайдыр бир иш менен алек болууну талап кыла баштайт. Анан Муса пайгамбар отуруп, кой, ой жүгүртөйүнчү деп ойлонот. Эмне жөнүндө ой жүгүртсөм? Кыязы, бийик, кол жеткис бир нерселер жөнүндө ой жүгүртөт окшойм. Мен ошого шыктуу эмесминби? Кана, ой жүгүртөйүн дейт дагы, Кудай бар окшойт. Ал мисирликтердикиндей эмес экен, башкача Кудай бар окшойт. Ал биздин Кудайыбыз, биздин элдин Кудайы окшойт деп туруп, анан ошол Кудай улуу Кудай, ошол Кудай жарык деген жыйынтык чыгарат. Анан анын диний акылмандыгы андан ары күч алып, ошол Кудай биздин эркин болушубузду каалайт да. Эркиндикке кантип чыгууга болот деп ойлонот. Мына дейт Муса. Кудай мага фараонго барып, менин элимди кое бер деп айт деп атат дейт. Ушуну уккан Муса фараонду көздөй жөнөйт. Угармандар, чынында мындай ой жүгүртүү ыйык жазууга таптакыр дал келбеген, бирок кеңири тараган пикир. Муса пайгамбарды ушундай диний таланты бар адамдай, атүгүл диний акылмандай, генийдей элестетишет. Ыйык жазууда андай аттуу эч нерсе жок. Ыйык жазууда таптакыр башка көрүнүш. Муса пайгамбар жанчылгандай абалда. Ал кыйрап калгандай абалда. Мына, дал ошол маалда Кудай Муса пайгамбарга күйүп турган бадалдын ичинен сүйлөп жатат. Эң биринчи эле айкын болгон нерсе Муса пайгамбардын турушу туура эмес. Анткени ал эч качан Кудайдын алдында туруп көргөн эмес. Фараондун алдында турган, бирок Кудайдын алдында тура элек. Биринчи картинада, биринчи сүрөттөлүштө Муса пайгамбар ылдый жактан өйдөнү көздөй умтулуп, Кудайга жетүүгө аракет кылып жатат. Экинчи картинада болсо Кудай өзү Муса пайгамбарга колун сунду. Андан сырткары күйүп турган, бирок өрттөнүп күйүп жок болуп кетпеген бадал еврей элинин бейнеси деп көп айтышат. Мен чынында бул растоого көп жагынан кошулам. Бүгүнкү күндө Мидияндыктар кайда, Хеттиктер кайда? Ал эми Ашурлуктарчы? Ашурлуктар азыр бар, бирок өтө эле аз. Алар чынында чачырап кетишкен. Ал эми еврей эли кыйынчылыктардын баарына, сыноолордун баардыгына карабастан жашап, гүлдөп, өнүгүп жатышат. Угармандар, эч нерсеге карабастан гүлдөп, өнүгүп жатат. Эмне үчүн өнүгүп жатканын билесиңерби? Башка себептер менен катар эле бизге ал элди тандап алган Кудайдын улуулугун эстетип туруш үчүн алар гүлдөп, өнүгүп жатат. Угармандар, Кудай бизди дагы машаяк аркылуу тандап алган. Эми суроо, биз ошол тандалууга макул болууга даярбызбы? Кудайга ооба деп айтууга даярбызбы? Угармандар, муну болсо биз келерки дулантабыз. Биз чынында өтө маанилүү жерге келдик угармандар. Андыктан ушул уктурууну калтырбай улам-улам арт артынан угууга чакырам. Азыр болсо келерки жолугушканга чейин аманчылыкта бар болуңуздар. Кудай ар бирибизди жалгасын деп сиздер менен коштошмокчумун. Ардактуу достор,
биздин ыйык жазуунун барактарына жасай турган саякатыбызга кошулганыңыздарга рахмат. Бул убакыт силер үчүн пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Кийинки жолугушууда да китептердин эң асылы болгон ыйык жазууну кайрадан ача турган жолугушууда да силерди күтөбүз. Уктуруу теология илимдеринин доктору Джон Вернон Макгинин материалдарынын негизинде даярдалды.